Ничего не делали они. Палец о палец, ничего не ударили они. Не работали, ничего. Мен бүт жаққа, ертеме көз барып жазамыз бүт жаққа. Барам мен президентке, Ташиевке да барам, бүтпе барам. Аларга ошо 8-де эле 7:30 мен айтпайын 8-де түшкөн. Ошондо захват кылып, ошонун баарын иштесе, көрүнүп турат камерадан. 4-өө 3-өө келип машина салып аткандан бери. Ошол моментте эле тапмак. Мындайча айтканда шалакылык иштеген жок. Милициялар, иштеген жок милициялар. Анан кийин анда да ар кайсын айтып чалабыз, ар кайсын айтышат. Тиги кызыңар менен балаңар Асанбайда жүрөт. Магазинге кирип тиги продукт алып кетишти деп. Эң анын баары калп болуп чыкты. Биз анда эле сурадык, ошо бергиле камераны. Бергиле тигинтели көрөлү, биз деле эме кылалы десек, жок бололу, ошончо эле эме болуп калды. Кызым айтып, мага ушул бала эле жабышат, каждый месяц доча сим-карта алмаштырат, кары тиги таап алат. Сен бир тууган жок, эч ким жок, мамаңда эч ким жок. Женский самый слабый полусуна сен мамаңды өкөңөр, колуңар эмнеге келе алат? Керек болсо мен сен мамаңды пычак менен сайып кетем деп айттырды кызым. Шантаж кылып. Саат 10:30 Дамира деген чалды магачы. Назгүл эже Первомайский роводо срочно барбайсың, заявление жазбайсың, может эти бала багы андып жүргөн бала, может бирдеме кылган болушу керек, айзада атпай. Первомайский роводо баралык деп. Первомайский роводого бардык. Барсак, дежурныйга кирдик, дежурный эмне болот? Ой, мен кызым эртемен жумушка кеткер жок, жоголуп кетти, кызым жоготуп алдык, таппай атабыз. Десе, силер кийин болосуңар дейт, мен мамасы болом, бул мен сиңдим болот дедим да. Жок десең, бизге эме заява эме келип түшкөн да атпай ошо. Эртеме фиксация түшкөн деп айтып атышпайбы. Десең, анда мен Тыныстанова Медерова деди. Анда мен дагы кыздар иштеп аткан эмелер. Первомайский роводого чалыптыр момундай камерага. Кыз 4-5 бала кызды машинеге тыгып кетиптир деп айтыптыр да. Яни всю вот эту информацию Фаизадагы Первомайский роводо балдарга беришиптир. Яни в это время сидели 7:30-дан 1:30 биз бардык да примерно. В это время ничего не делали, например. Ала качып кетти, типа. Ее замуж возьмут 27 жаш, куда она денется. Ушундай, я так думаю, да. Той жейсиңер деп айтты. Той жейсиңер деп айтты следователь ошак делечи. Той жейсиңер. Шылымдап эметип атпай биздичи. Эмне болот асаңар деген. Ачуу базар келет. Биздики деле ушундай случай болгон деп өзүм примерно айтты ал следовательчи ошак. Улар дейт. Улар. Биз деле ала качканбыз. Биз деле ушундай случай болгондон биз айтымдай мына 7:30 ала качыптыр. Эртемен 7:30. Какой-то связь болмак да, она бы нам позвонили, или он позвонил бы. Айтмак да дедим да. Десем, эже бизде деле ушундай случай болгон. Мы тоже так девушку украли, ходили, гуляли, пили. Они тоже так ходят деп койду. Они не работали. Мама мен Турцияга барып кел, иштеп келейин. Ошондой эле будем чего без конца скитаться по квартире, что ли, как сам нормально эл катарда жашап, жакшы мотивация кылып атам, мама, оюма жакшы аласыз, жакшы максатыбыз бар, иши соңго болот. Переживать бериңиз, я ваша опора, мен сизге жардам берем, жалгыз калтырбайм деп айтып берчи кызымчы. Иши соңго болот, баары жакшы болот.
Мен ойлогон максатым биринчи карьера кылам, жакшы жерге жумуш иштеп, көбүрөөк акча таап иштейбиз. Анан көп эме жетим балдардын үйүнө интернатка көп барчу да. Анан интернатка үй алсак, мама Кудай буйрса үй ал жайга алсак, интернатта 2 бала бага алабыз деп атпайбы. 2 кыз, 2 эркек балабыз. Сондур балдар бар экен. Эң аталар ушундай жакшы интернатка көп иштейм, мугалим менен групплаштар менен көп барып калган айзат 3-4-5 курста. Аябай жаман боорекер болчу кызымчы. Абдан жакшы тартиптүү, мектепте де жакшы окуган активист, өзү спортсмен, Түрк университетинин аябай жакшы баалары менен бүткөн, жакында магистратураны бүтүп диплом алган. Анан кийин момундай күтүүсүздөн аябай кайгылуу ушундай мыкаачылык жол менен өлтүрүлгөн окуя болуп, мен Инстаграмдан көрүп аябай жаман жүрөгүм түшүп, жаман болдум, давлением көтөрүлүп. Бүт варианты кистап бердик. Готовы. Он все вот эти данные, телефоны дал, где она разговаривала, где она стоит. Все апарып бергенбиз милиционерге, ничего не делали они. Палец о палец, ничего не ударили они, не работали, ничего. Мен бүт жака, эми көз барып жазабыз бүт жака. Барам мен президентке, Ташиевке да барам, бүт барам. Калдырбайм эчтекени милиционерлерди.